Salam dostlar. Geometranın 4 burçluklar bölümüne gelgenbiz. Hazır biz berilgen tapşırmalarda tekşeribиz, çıkarılışların görübüz. Anda mese başladık. Birinci soru. Egerde ABC'de tek burçluk bolsa, görünüp turат ABC'de tek burçluk ekeni, anda çimede berilgenler boyunca anın boyulgan bölümünün ayantını tapkıla deydi. Bul jakta oң ele. Bizde emne belgilүү. Bizde деген бул жагыбыз 5, анан бул жагыбыз 9 болсо, жалпы канча болот? Жалпы 14. Бул кызыл менен бул кызыл экөө бири-бирине барабар болгондуктан, анда үстү дагы 14кө барабар болот. Ал эми бул жакта көк канча? 9 болду. Анда бул көк дагы 9 болууга тийиш. Түшүнүктүү, Эми bizde эмне belgilүү? Bizde жалпы аянт белгилүү, жалпы аянт. Демек 4 бурчтуктун аянтын табыш үчүн biz деген узуну менен туурасын көбөйтүп коебуз. Башкача айтканда, S жалпы барабар узуну 14 экен, туурасы канча? 9 экен. Бул жалпы аянт барабар 126. Эми каранын аянтын табыш үчүн жалпы аянттан могул жакта S1 деген актарды жок кылып салыш керек, алып салыш керек. Ошону кара эле калат да. Ошондо биз азыр S1 менен S2-ни таап туруп, S жалпыдан кемитишибиз керек. Кеттик. S1'ди табайын. Бул жакта S1 барабар болот. Кайсы? 3 бурчтуктарды өткөнбүз, 2 катетин көбөйтүп туруп 2-ге бөлүп салабыз. Ошондо 14 көбөйтүү 9 бөлүү 2 барабар. 14 деген бул 7 көбөйтүү 2 болчу. Көбөйтүү 9 бөлүнгөн 2. 2 менен 2 кыскарат дагы. 9ду 7-ге көбөйтсөк 63. Демек S1 63 болду. S2-ни карайлы. Барабар. S2'de деле 6 менен 9'du көбөйтүп туруп 2'ге бөлүп коебуз. 9 көбөйтүү 6. 6 деген бул 3 көбөйтүү 2 бөлүнгөн 2'ге. 2 менен 2 кыскарат дагы 27 калды бизде. Демек S каранын аянты барабар жалпы аянттан 126'дан кемитебиз 63'тү, кемитебиз 27'ни барабар 36 чыгат. Демек bizde кайсы вариант туура экен? Bizde В варианты туура болуп чыкты. Экинчи эсеп. Тик бурчтуктун узуну туурасынын 3 эсесинен 1ге асуугудай. Эгерде анын периметри 22 болсо, анда анын аянты канчага барабар дейт. Болжолдуу түрдө биз кандайдыр бир тик бурчтук сызып алышыбыз керек экен. Макул, мынакей тик бурчтук сыздым. Бул жакта bizde узуну канча болсун дейли? Узуну макул X болсун, ал эми туурасы Y болсун дейли, Y болсун. Демек, эмне деп атат бул жакта? X дейт барабар, мынакей, узуну барабар туурасынын 3 эсесинен дейт. Туурасы деген Y да, туурабы? Y. 3 эсеси деген бул 3кө көбөйт деген сөз. Анан 1ге аз дейт, минус 1. X ушуга барабар экен. Макул, жакшы. X деген ушуга барабар экен. Эгерде анын периметри 22 болсо, анда анын аянты канча дейт. Аянты бизде суроо аянтын сурап атат, Кеттик. Бул жер Y болсо, анда бул жер дагы Y болот. Бул жер X болсо, анда бул жер дагы X болууга тийиш. Ошондо периметр деген бул периметр. Мына бул жакка жазып коеюн, периметр. Периметр барабар X кошулган X кошулган Y кошулган Y, туурабы? Башкача айтканда, мындай алып жазып койсок болот. X-ка X кошсок 2X, ал эми Y-ка Y кошсок 2Y. Периметр ушул санга барабар экен. Жазам. 2X плюс 2Y барабар болот. Кайсыга? 22ге дейт. 22ге. Ал эми бизде бул жакта X деген сан белгилүү. X канча эле? X деген 3Y минус 1 болчу. Ошондо 2 көбөйтүлгөн X'ти жазам. 3Y минус 1. Достор, мына мен атайын кашак алып жазып атам. Анткени X деген сан, ушул сандын баары, жөн гана бул эмес да. Ошон үчүн кашак алып жазып атам. Кайра плюс 2Y барабар 22. Эми бул жакта кашаны ачам. 2-ни көбөйтөм 3Y 6Y, 6Y, анан кийин 2-ни көбөйтөм минус 1ге минус 2. Плюс 2Y барабар 22ге. 6Y-ка 2Y кошом 8Y барабар 22 минус 2 бул жака плюс 2 менен келет. Плюс 2 барабар 24. 8Y барабар 24 болсо, анда Y деген барабар болуш керек 3кө, туурабы? 3кө барабар болуш керек. Ошондо
Bizde y-ыбыз 3 болсо, анда бул жер дагы 3, туурабы 3. Жалпы 22 чыгыш үчүн анда бул жагыбыз канча? Бул жер менен бул жер 16, туурабы? Ошондо канчадан тийип калат? 8ден тиет. 8 анан 8. Ошондо 8ге 8 кошсок 16, 16га 6-ны кошсок 22. Демек периметрин баары 22 болду. Эми аянтын сурап атат. Аянты деген бизден эле турасы менен узунун көбөйтүп коебуз. Башкача айтканда 3-тү көбөйтөбүз 8ге барабар чыгыш керек 24. Демек аянты 24кө барабар экен. Б варианты туура. АБСD параллелограммында АБ барабар 18ге, БС барабар 13кө дейт. Жазып коеюн бул жака унутуп калбаш үчүн. Так, АБ барабар 18ге. Анан кийин БС барабар 13кө дейт. Макул, бул жерге мындай жазбай эле 13 деп коеюн, 13. Анда BFD тип буштун аянтын тапкыла. Каранын аянтын таап атканбыз, Макул. Бул жакта бизде эмне белгилүү? Бизде аянты 90 деп турат бул жакта. Аянты 90 деп турат. Параллелограммдын аянты экен. Параллелограммдын аянты 90. Параллелограммдын аянтын табыш үчүн S параллелограмм барабар негизи көбөйтүлгөн бийликтиги болчу. S параллелограммдыкы канча деп атат? 90 деп атат. 90 барабар болот экен. Негизи 18 көбөйтүлгөн H. H'ты табыш үчүн 18 90 астына түшүрүп салам. H барабар 90 бөлүнгөн 18. Эми достор, бул жакта 90 деген сөз бул 9 көбөйтүү 10 дегенди түшүндүрөт, туурабы? Бөлүнгөн 18 деген сөз бул 6 көбөйтүү 3. Бул жакта 6 деген 3 көбөйтүү 2 болчу. Ошондо бул жакта 9 деген 3 көбөйтүү 3, 3 көбөйтүү 3 менен 9 кыскарат. Барабар бизде канча? H. 10ду 2ге бөлүп салсак, бизде 5 калат. 5 H барабар 5 экен. Демек бизде эмне белгилүү болду? Бизде H белгилүү болду. Мынакей бул жердеги бийиктиги белгилүү болду. Макул, бизге азыр аянтын табыш үчүн бул жерде табышыбыз керек. Бул жерде кантип табабыз? Бул жагыбыз 18 экен, анда бул жер дагы 18 болот. Жалпы мынакей бул кызылдын баары 18, туурабы? Бирок бизге деген мынакей бул аралык эле керек да, бул аралык эле. Аны үчүн эмне алабыз? Биз бул аралыкты табышыбыз керек, мына бул көк аралыкты. Биз деген Пифагордун теоремасынын негизинде ушул жакты табасак болот. 3 бурчтук болот атпайбы бул, туурабы? Тик бурчтуу 3 бурчтук бул жер 90 градуска барабарда. Кеттик. Анда Пифагордун теоремасынын негизинде мен азыр бул жерде x менен белгилеп коеюн, x. Ошондо x-тин квадраты барабар 13-тün квадраты минус 5-тин квадратына, туурабы? Пифагордун теоремасын эгерде ким билбесе, сабакты 3 бурчтуктарды башынан баштап окуйбуз, макулбу достор? Кеттик. Бул жакта 13-тün квадраты 169 минус 25 болот. X-тин квадраты барабар x-тин квадраты барабар 144. Анда x барабар канчага? 12ге, туурабы? 12-ни квадратка көтүрсөк 144-тү алабыз. Демек x деген 12. Анда бул жерибиз канчага барабар экен? Бул жерибиз 12ге барабар экен. X барабар 12ге. Анда бул жашыл аралык кайсыл экен? Ал жашыл аралык, муну өчүп турайын. Бул жерибиз 12 болсо, анда бул жерибиз албетте 6 болуш керек. 6-га 12-ни кошсок 18. Ал эми биз деген каранын аянтын табыш үчүн бул жер менен бул жерди көбөйтүп коюшубуз керек. Башкача айтканда 6-ны 5ке көбөйтсөк, 30 деген санды алабыз. А варианты туура. Чиймедеги тик бурчтук менен 3 бурчтуктун аянттары барабар дейт. Эгерде А, Б бөлүү 2 40 болсо, анда МН канчага? М менен Нди көбөйтсөк канча болот дейт. А менен Б'ны көбөйтүп туруп 2ге бөлсөк 40 болуптур. Бул жака жазып алайын. А көбөйтүү Б бөлүү 2 барабар 40 экен. Анда бизде А менен Б канча? А көбөйтүү Б. А менен Б'ны табыш үчүн мен деген бул жакта 2 көбөйтөм, бул жакта 2 көбөйтөм. Ошондо 2 менен 2 кыскарат, бул жагыбыз болсо канча? 80 чыгат экен. Чиймедеги карагыла достор. Чиймедеги тик бурчтук менен 3 бурчтуктун аянттары бири-бирине барабар дейт. Демек, бул жерибиздин аянты канча болду? Аны көбөйттүк Б'га 80 чыкты. Анда мунун аянты да 80 болуш керек экен, 80 болуш керек экен. Ошондо М менен Нди көбөйтүп туруп 2ге бөлсөк 80 чыгыш керек. Ошону жазам. М көбөйтүү N бөлүнгөн 2 барабар 80. Туурабы? 80. Эми эки жакты тең 2ге көбөйтөм, бул жакты 2ге көбөйтөм. Ошондо 2 менен 2 кыскарат дагы.
m менен n барабар болот 160 градуска. Демек 160 болду. 5-нчи эсеп. Чиймедеги A, F, S, G жана D, E, F, G параллелограммдын аянттары тиешелүү түрдө 3 жана 2 барабар дейт. Макул. Бул жакта эмне жөнөсүз болуп атат? A, F, C, G, G айырмасы жок, анан A. Бул ушул болду. Анан кийин D, E, F, G. D, E, F, анан G параллелограмм экен. Бул жакта канча дейт? Тиешелүү түрдө 3 жана 2 дейт. Демек, кызылы 3 болот, анан көкү 2 болот. Туурабы? Кичиреги кичинекей болот да. Барабар болсо, анда A, B, C, D тик бурчтугунун аянты канчага барабар дейт. Мен муну жалпы x деп белгилеп коеюн, бул жагына. Бул жагын жалпы x деп белгилеп коеюн. Анан кийин бул жакты мен эмне алып белгилеп койсом болот? Y деп белгилеп коеюн. Жалпы аян биздики азыр x көбөйтүү y да. Бизге ушул керек. X көбөйтүү y канчага барабар. Бирок бизде эч нерсе белгисиз. Бизде деген бирок x белгилүү. X да белгисиз. X белгилүү дейм да, x белгисиз. Бизде эмне белгилүү? Бизде деген мынакей параллелограммдын бийиктиги. Мына параллелограммдын бийиктиги мына бул, туурабы? Бул. Анда бул жер менен бул жер экөө окшош болгондуктан бийиктикти мен y деп алсам болот, туурабы? Ошентип туруп жазып коеюн. Бул жака y-ти көбөйтсөм, башкача айтканда бийиктигин несине көбөйтүп коем? Негизинде мен азыр бул жака сары кылып туруп, мына бул жака жаңы белгилөө киргизейин. Бул k болсун, анан бул l болсун. Буну да жазып коеюн. Эмне болот бизде? Бул k менен кошсом l'ди барабар болот x-ка. Мынакей x мунун баары болуп атпайбы? K менен l кошсом x болот, Муну да белгилөө киргизип коеюн. Демек y-ти, бул жагыбыз y болгон. Y-ти көбөйтсөм кайсыга? K-га, негизине. Негизи k да, мынакей бул жактын негизи k. Y-ти көбөйтсөм k-га барабар болот 3кө. 3кө, туурабы? Бул деген чоңдун аянты. Ал эми y-ти, жок, y-ти эмес, азыр мен деген l-ди көбөйтсөм y-га барабар болот экен 2ге. L деген мынакей негизи, бул 2 негизи l болуп атпайбы? Мына l. Аны бийиктигиден бул мынакей y-га барабар. Көбөйтсөм 2 болуп атат. Ошондо аянты канча? Бул жактан мен y-ти бул жактан мен деген азыр k-ны табышым керек экен, анан l-ди табышым керек экен, x-ти табыш үчүн. Ошондо бизде азыр k барабар болот 3 бөлүнгөн y, анан l барабар болот 2 бөлүнгөн y, туурабы? 2 бөлүнгөн y. Эми мен азыр ордуна коем. Так, 3 бөлүнгөн y плюс 2 бөлүнгөн y барабар болот экен бизде 5 бөлүнгөн y. Демек, бизде x деген мынакей 5 бөлүнгөн y экен. Көбөйтөм x-ка y-ти. Y көбөйтүлгөн айырмасы жок. Мынакей мен азыр эң биринчи y-ти жаздым, анан кийин x-ти жазсам болот. X-ти жазам. X болсо бизде кайсы? 5 бөлү y болду. 5 бөлү y барабар y үстүнө көбөйтүлүп кетет, 5, анан y. Y менен y кыскарат дагы, жооп бизде 5 чыкты. Демек, 5 деген жооп кимдики туура чыкса, албетте ал азамат бул кичине оорураак эсеп болчу. B, C, D, F тик бурчтугу жана AB 15 болсо, анда чиймеде берилгендер боюнча A, E канча дейт. A менен E'ни сурап жатыптыр бул жакта. A менен E. Демек, кайсыл аралык экен? Азыр бул аралыкты сурап жатыптыр, бул аралыкты сурап жатыптыр. Демек, бизде азыр эмне белгилүү? Биз деген болжолдуу түрдө бул жака 4 бурчтук сызып алалы, улантып туруп, мындай кылыпчы. Бул жака. Анан кийин бизде бул жерибиз канча градус болот? 90 градус болот, 90. Бул жерибиз 60 градус болсо, бизде чоң бир үч бурчтук пайда болду, мындай болгончу. Анда бул жагыбыз болсо 30 градус болот. Ал эми A менен B дейт, A менен B. Бул жерибиз канча экен? 15 градуска барабар экен, 15 градус. Жалпы белгилеп коеюн, 15 деп, 15. Анда үстү дагы 15 болуш керек.
Мынакей мындан бул жака чейин 15 градус. 15 аралык. Эми 30 градустун карама каршысында жаткан жак гипотенузанын жарымына барабар. Демек, бул жагыбыз гипотенузанын жарымына барып, гипотенузанда 30 болуш керек. 30'тун жарымы 15'те турабы? 15. Анда биз деген Пифагордун формуласынын негизинде бул жакта таап алсак болот. Сыбыздын ролун, гипотенузанын ролун 30 аткарат, катеттер 15. Ошондо бул жакты мен азыр x деп белгилеп турайын. X-тин квадраты барабар 30'тун квадратынан кемитем 15'тин квадратын. X-тин квадраты барабар 30 минус 15, анан кайра 30 плюс 15. X-тин квадраты барабар 30'тан 15'ти алсам 15 калат, анан көбөйтөм 30'га 15'ти 45'ти барабар 675. X квадрат барабар 675'ти 5'ке бөлүп көрөлү. 675 бөлү 5. Бул жакка деген 1ден берем. 5, 1, анан 7. 4'төн берсем 20 болуп кетет. Ошон үчүн 3'төн берем 15. Анан 2, анан 5, анан 5. 135 көбөйтүлгөн канча? 135 көбөйтүү 5 экен. 135 көбөйтүлгөн 5 экен, 675. Дагы 135'ти бөлүп көрөлү 5'ке. Бул жактан деген 2'ден берем 10, анан 3, анан 5, 7. Демек 27 көбөйтүлгөн 5 экен да. 135 деген сөзүнүн өзү. 135 деген бул 27 көбөйтүлгөн 5 экен. Ал эми сыртында да 1 5 бар болчу. Ошондо жалпысынан x-тин квадраты барабар 27 дегенибиз 3 көбөйтүү 3 да турабы. Анан 5 көбөйтүү 5. Тамырдын ичине турат булар. Ал эми бул жакта тамыр киргизебиз. Эмеден жоготулуш үчүн, квадраттан кутулуш үчүн. Анан кийин бизде эмне болот? X барабар тамырдан бул жактан бул 3 болуп чыгып кетет. Бул 5 болуп чыгып кетет. Анан ичинде эмне калды? 3 калды. Демек x барабар 15 тамыр астындагы 3. X деген 15 тамыр астында 3-кө барабар экен. Мынакей бул жака жазып коеюн. 15 тамыр алдындагы 3-кө барабар деп. Ошондо бизде 15 тамыр алдында 3 болсо бул жер. Анан кийин бул жерибиз болсо биздики мындайдан болжолдуу түрдө бөлсөм. Бул жерибиз канча болуп атат? 8 тамыр алдында 3 болуп атат, турабы? Бул жакта өчүрүп турайын азыр. Мынакей мен азыр белгилеген жер, мына могул. Мына бул жер. Мына бул жер. Канча болуп атат? 8 тамыр алдындагы 3, турабы? Анткени бул жер менен бул жер 1 да. Эгерде мен 15 тамыр алдынан 3'төн кемитип салсам, 8 тамыр алдында 3'тү бул бөлүк чыгып калат, Демек 15 тамыр алдындагы 3 минус 8 тамыр алдындагы 3 барабар болот 7 тамыр алдындагы 3-кө. Демек бул аралык канча экен? 7 тамыр алдындагы 3-кө барабар экен. Бул жакка жазып коеюн. 7 тамыр алдындагы 3-кө барабар экен. Эми 7 тамыр алдында 3 30 градустун карама каршысында жаткан жак мына бул жак гипотенузанын жарымына барабар деген. Бул жакты 2x деп белгилесек, бул жакты x деп белгилеп алалы. Ошондо эмне болот? Пифагордун теоремасынын негизинде x-тин квадраты барабар болот. X-тин бул жакта гипотенузасы 2x экен, 2x-тин квадраты. 2x-тин квадраты барабар x-тин квадраты плюс 7 тамыр асты 3'түн квадраты. 7 тамыр астында 3'түн квадраты. Ошондо бизде азыр бул менен бул кыскарат, туурабы? Ал эми бул жакта 4x квадрат болот. Барабар x-тин квадраты плюс 7 көбөйтүү 3 21. Жок, 7 эмес, 49 көбөйтүү 3 болот. 49 көбөйтүлгөн 3. Анткени бул жакта кашаны койгондон калып турмун. 7 тамыр асты 3'тү квадратка көтөргөндө ушунда 49 көбөйтүү 3 чыгат. Бул жактан мен азыр x-тин квадратын бул жакка алып өтөм. 4x-тин квадраты минус x-тин квадраты плюс 49. Так, барабар 49 көбөйтүлгөн 3. Бул жактын баары кереги жок. 4x квадраттан кемитсем x квадрат 3x квадрат калат.
барабар 49 көбөйтүлгөн 3. X-тин квадраты 49 көбөйтүлгөн 3 бөлүнгөн 3 тура. Бул 3 астына түшүп кетет. 3 менен 3 кыскарат. X-тин квадраты барабар 49 калды. Анда X деген барабар болот экен 7-ге. X 7-ге барабар экен, X деген 7-ге барабар экен. Ошондо бизде X-ыбыз 7 болсо, бизге бул сызык керек да, туурабы? Ордун алып барып деле коебуз. Мынакей 7-ни көбөйтөбүз 2-ге барабар 14 бүттү. 14 деген жооп туура Г варианты. Чиймедеги ABCD параллелограммында AB барабар 25-ке дейт, BC барабар 17 жана ABCD параллелограммын EBFD тип бурчтугун аянтына болгон катышы 5-2 болсо, анда EBFD тип бурчтугун аянтын тапкыла дейт. 7-нчи эсеп. Чиймедеги ABCD параллелограммында дейт, түшүнүктүү параллелограмм чоң параллелограмм экен. AB 25-ке барабар дейт. Белгилеп коюн бул жактан. AB 25-ке барабар экен. 25. Ушул кызыл 25-ке барабар. Анан кийин бул жактан BC 17-ге барабар экен. BC 17-ге барабар экен. ABCD параллелограммынын аянтынын EBFD тип бурчтугун аянтына болгон катышы 5-2 экен. Кыскасы, могул чоң параллелограммынын аянты 5 болсо, каранын аянты 2 болсо, анда каранын аянты канчага барабар дейт. Макул. Биз муну азыр мындай кылалы. Бул жерди мен азыр x деп белгилейин. Анан бул жерди мен азыр y деп белгилейин. X-ка y кошсок 25 чыгыш керек туурабы? X плюс y барабар 25. Анан кийин жалпы аянтын 5 деп элестетели дебедимби? Себеби катышы 5 болот ба? 5 бөлү 2. Ошондо жалпы аянт параллелограммын аянт деген өзү кандай эле параллелограммын аянты S барабар n көбөйтүлгөн h. S-ибиз болсо биздики азыр 5 болду, чоңдугу 5 болду. N-ибиз болсо 25, h болсо кала берсин. H-ты табыш үчүн 25 5-тин астына түшүп кетет. 25 деген бул 5 көбөйтүү 5. Ошондуктан 5 менен 5 кыскарат дагы h барабар 1 бөлүнгөн 5 болуп калды. H деген 1 бөлүнгөн 5-ке барабар экен. Түшүнүктүү. Эми биз деген кайсы? Бул жакта h экен, бул h. Ал эми аянтты табыш үчүн биз деген каранын аянтын табыш үчүн эмне алабыз? Каранын аянтын табыш үчүн x-ты көбөйтөбүз h-ка, туурабы? Мынакей x көбөйтүлгөн h. Ал эми x-ты ошондо h-ка көбөйтсөк, кичинекей канча дейт? 2 чыгат деп атат, 2 чыгат деп атат. Макул, 2 чыга берсин. Бул жактан эми эмне алабыз? H-ты алып барып туруп ордуна коем. Эми бул жактан эмне алам? X-ты жазам дагы, h-ты көбөйтөм 1 бөлү 5 барабар 2-ге. X бөлү 5 барабар 2 деп жазып салсам болот. Бул жактан эмне алам? Муну 1 кылып жазам, карамашы көбөйтөм 10 барабар x. Демек x деген 10-го барабар экен. X деген 10-го барабар экен, Мына бул жерибиз 10 болсо, анан бул жерибиз канча болот экен? Бул жерибиз албетте 15 болуш керек, туурабы? 15. 25 чыгыш керек да. Ушул тип бурчтугун аянтын табышыбыз керек экен. Эми бизде бул жерде эмне белгилүү? Бул жерибиз 15 белгилүү, бул жерибиз 17 экени белгилүү. Анда бул жакты таап алабыз канча экенин, Демек, эмне алабыз азыр? Азыр биз Пифагордун теоремасынын негизинде 17-нин квадратынан кемитип салабыз. Канчаны? 15-тин квадратын. Ал деген эмне берет? H-тын квадратын берет, H-тын квадратын. Демек, 17-нин квадраты деген бул 17 минус 15, анан 17 плюс 15 деген формуланы коюп чыгарабыз. 17 плюс 15. Бул деген барабар берет H-тын квадратын. 17-ден 15-ти алсак 2 чыгат, көбөйтөбүз 17-ге 15-ти кошсок, биздики 32 барабар H-тын квадраты. Экөөнү көбөйтсөк 64 чыгат, H-тын квадраты. Анда H деген барабар экен 8-ге. 8-ге барабар экен, Демек, H-ыбыз 8 болсо, бул жагыбыз 10 болсо, экөөнү көбөйтсөк, бизде 80 деген жооп келип чыгат. 7-нчи демек 80 экен, 80 туура. Эгерде ABCD тик бурчтук болсо, анда чиймеде берилгендер боюнча А эси 3 бурчтугунун аянтын тапкыла дейт. Карайбыз, бул жер 10 экен, 10 экен. Анда асты дагы 10 болот. Мына бул жердин баары 10 болот, бул жер дагы 6 болот. Кыскасы, жалпы аянтты табабыз. S жалпы барабар 10-ду көбөйтүп салабыз 6-га 60 болот, Жалпы аянт баары тең 60 экен.
Анан кийин жалпы аянттан кем этебиз? S каранын аянтын табыш үчүн S кара барабар 60 минус эмне алабыз? 10ду көбөйтөбүз 6га, анан бөлүп салабыз 2ге. Анда ушул 3 бурчтуктун аянты чыгат да. 10ду 6га көбөйтөбүз. Мына бул жака жазайын. 10 көбөйтүү 6 бөлүнгөн 2. Ошондо бул менен бул кыскарат, 3 калды үстүндө 30 чыгат экен. Демек 30. 30 бул жерибиз 30 чыкса аянты. Анда бул жерибиз канча чыгат? Так, кемитебиз 30ту. Кайра кемитебиз бул жактын аянтын. Бул жактын аянтын табыш үчүн мен деген азыр могу катетин табышым керек. Катетин кантип табабыз? Пифагордун формуласын колдонобуз. Бул жакта гипотенузабыз азыр 10 болуп атат. 10дун квадраты барабар 6нын квадраты плюс бул жерибиз азыр белгисиз. Эмне деп жазып койсом болот? X деп жазып коеюн, X. X'тын квадратына. X'тын квадатын табыш үчүн 6нын квадраты минус 6 болуп бул жакка өтөм. 10дун квадраты минус 6нын квадратына. Ошондо бул жерибиз X'тын квадраты барабар болот 10 минус 6 кайра 10 плюс 6га туурабы? 10дон 6-ны алсак 4, 10го 6-ны кошсок 16. X'тын квадраты барабар 64кө. Анда X барабар экен 8ге. Демек X деген бул жерибиз 8ге барабар экен. 8ди 6га көбөйтөбүз. Туурабы? 8ди көбөйтөбүз 6га, бөлүп салам 2ге. Ошондо бул 3 бурчтуктун аянты чыгат. Бул жактан 8 деген 4 көбөйтүү 2 болгондуктан 2 менен 2 кыскарат дагы, 6-ны 4 көбөйтсөк 24 болот экен. Демек бул жактан эмне экен? Минус 24 экен, минус 24 барабар бизде жооп 6 чыгат. Демек А варианты туура. Тик бурчтуу талаанын узун жагы 4 км, ал эми талаанын курчап турган тосмонун узундугу 13 км. Бул талаанын аянты канчага барабар дейт. Макул. Кандайдыр бир талаа бар экен. Ал узун жагы 4ке барабар экен. Анда бул жагда 4 болуш керек, туурабы? Тик бурчтуу деп атат да. Тик бурчтуу деген бул өзү 2 карамашча бири-бирине барабар деген түшүндүрөт. Ал эми аны курчап турган тосмолор 13 экен, 13 экен. Демек бул жери 8 болду, бул жери 8 болду. Ой, жок. Демек бул жери 4 болду, бул жери 4 болду, баары 8 болду. Бизде дагы канча калды? 13 болушуна. Бизде дагы 4 калды, туурабы? Жок, 5 калды. 5 калды. Демек бул жери канчадан болуш керек экен анда? Бул жери 2,5дан болуш керек экен. Бул жери дагы 2,5дан болуш керек экен. Ошондо бизде кандай болот? 4-кө 4 кошсок 8, 8ге 5'ti кошсок жалпы 13. Мынакей тосуп турган аянттын баары 13 болду. Эми аянттын тапкыбыз, демек 4'тү көбөйтөбүз 2,5га. 2,5 деген бул 5/2 да. 2,5 деген бул 5/2. Үстүнө көбөйтүлүп кетет. 4 көбөйтүү 5 болду. Бирок 4 деген бул 2 көбөйтүү 2 көбөйтүү анан 5 да. 2 менен 2 кыскарат. Демек бизде жооп 10 деген вариантка ээ болдук. Эми вариант жок экен, бирок 10 километр анан квадрат болот. Анткени аянтты таап атабыз да. 10 км квадратка барабар экен. Эгерде ABC'ды тик бурчтук болсо дейт, анда чемеде берилгендер боюнча AES 3 бурчтугунун аянтын тапкыла. Мындай маселелерди иштеп түшүнүп деле калсак керек достор. Демек бул жерибиз канча болот? Бул жерибиз деген азыр 45 болот анда. Бул жердин аянтын табыш үчүн макул S1 деп коелу, анан бул жакта S2 деп коелу. S жалпыдан кемитебиз S1 менен S2-ни. Муну жакшы түшүнөбүз, S1'дин аянты барабар 45 көбөйтүү 16 бөлүнгөн 2. Бул жактан 45 көбөйтүү 16 деген 8 көбөйтүү 2 болчу. 2 менен 2 кыскарат дагы, 45'ти 8ге көбөйтөбүз. 360 келип чыгат. Демек 360. Бул жерибиз азыр актын S1 360га барабар экен. Эми S2-ни карайлы. S2'де бизде узун жагы белгисиз экен. Аны кантип табабыз? Бизде жаңы 3 бурчтук пайда болду. Мындай болгону тик бурчтуу 3 бурчтук. Пифагордун теоремасынын негизинде, формуласынын негизинде биз аны таба алсак болот. Азыр бизде деген гипотенузабыз 53-кө барабар экен. 53'түн квадраты барабар 45, 45'тин квадраты плюс бул жакты мен азыр x деп белгилеп коем, белгисиз да. Ал деген x-тин квадратына, x-тин квадраты. X-тин квадратын табыш үчүн 45'тин квадратын бул жака минус белгиси менен алып өтөм.
53'tün kvadraты минус 45'tin kvadraты baravar bolot x'tin kvadratına. Так, 53 minus 45 kayra 53 plus 45. Anan x'tin kvadratı. Demek bu jeriz 53'ten gemitse 45'te 8 bolot. Anan 53 45 toşsak 98 bolot. Bu degen x'tin kvadratı. X'tin kvadratı. Emi bu jerizde men ne alam? 8 degen bu kala versin bu jakta. Al emi 98'de 2'ye bölsöm 49 көбөйтүү 2 дегенди түшүндүрөт турат. 49 көбөйтүү 2 барабар x'tin квадраты. 2-ни 8-ге көбөйтөм 16 көбөйтүү 49 болот барабар x'tin квадраты. Эки жакты тең тамырга киргизип салам. Бул жерде да тамырга киргизем. Ошондо бул жерден 16дан канча чыгат? 16дан деген 4 чыгат, 49дан 7 чыгат. Барабар x анткени бул менен бул кыскарат. Ал эми x барабар 7-ни 4-кө көбөйтсөм 28 чыгат. 28 x барабар 28 экен. 28ге. Ал эми S1'ди тапканбыз. S2'ни табыш үчүн эмне кылат экенбиз? S2 барабар 28 көбөйтүү 45 бөлүү 2 деп турат. Бул жерде 28 болду x'ыбыз. Эми 28 деген бул 14 көбөйтүү 2 45 кала берсин бөлүнгөн 2 менен 2 кыскарат. 14'тү 45-ке көбөйтөбүз. 630 келип чыгат. 630 келип чыгат. Demek bizde hazır S1'imiz 360, S2'miz 630 boldu. Жалпы аянт канча? S жалпы барабар 45 көбөйтүлгөн 28 тура. Анткени x'ыбыз канча? Мынакей x'ыбыз 28 болду. Барабар 1260 чыкты. Эми биз 1260'тан кемитип салабыз 630'ту жана канчаны? 360'ты. 1260 minus 630 minus 360 barabar 270 болот экен. Демек А варианты туура экен. Эгерде тик бурчтуктун жактарын 4 эсе чоңойтсок, анда анын аянты кандай өзгөрөт дейт. Макул, кандайдыр бир тик бурчтук берилсин бул жакта. Эми болжолдуу түрдө биз муну 2 деп туралы. Турабы 2 деп туралы. Аны жактарын 4 эсе чоңойтсок дейт. Аянты канча болот? Азыр аянты канча? Азыр аянты 2-ни 2 көбөйтсөк 4 да, турабы? Эми бул жака 4 эсе чоңойттук, мына чоңойттук деп элестетели. Анан кийин бул жакта бизде бул жерин 4 эсе чоңойтсок 8 болот. Бул жерин да 4 эсе чоңойтсок 8 анан 8 болду. Демек башында 4 болчу, азыр 8-ди 8-ге көбөйтөбүз. Бул жак менен бул жакта 64 болот. 64 турабы? Башында 4 болчу, 64. Демек 64'тү 4 бөлсөк канча эсе чоңойгонун билебиз. 16. Демек 16 эсе чоңоюптур да. 16 эсе чоңоюптур. ABC'de тик бурчтугунда дейт. AE барабар 6'дан 1 көбөйтүлгөн AB дейт. Жана AD'ye 3 бурчтугунун аянты 15 болсо, анда ABC'de тик бурчтугунун аянтын тапкыла дейт. Макул, бул жерибиз азыр биздики баарын тең. Биз x деп белгилеп алалы, x деп белгилеп алалы. Ал эми бул аралыкты x бөлүнгөн 6 деп элестетип алалы. Себеби бул жакта AE дейт, AE дейт, барабар мына бул AE барабар экен. AB бул үстүнө чыкканда баары AB бөлү 6 болуп калат да. Ошондо AB мына узун аралыктын бөлү 6 дейт. Эми AD 3 бурчтуктун аянты дейт. Мына бул 3 бурчтуктун аянты канча экен? 15 болсо, анда ABC тик бурчтуктун аянтын тапкылайт. Макул. Бул жерде азыр мен деген макул K деп коеюн, K деп коеюн. Эми биз деген эмне белгилүү? K'ны көбөйтсөк x-ка бизде аянт чыгыш керек, турабы? K'ны x-ка көбөйтсөк бардык жалпы аянт чыгыш керек. Бирок K көбөйтүлгөн x бөлү 6, демек бул жер менен катеттин көбөйтүп туруп бөлүп салсак 2-ге барабар болот экен. Канча? 15 болот экен, 3 бурчтуктун аянты 15-ге барабар болот экен. Бул жактан бизде k үстүнө көбөйтүлүп кетет. Kx бөлүнгөн 6 бөлү 2 барабар 15 дейт.
Бұл жақта 2 дегенді мен 2 бөлі 1 деп жазып алайын. Жоңына 4 қабат болуш үшін. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші қабат. Эми, бұларды қантип іштейбиз? Сызам. Анан кейін үстүндөгүлөр мен үстүндөгүлөрүн көбөйтүп туруп үстүнө жазам. Мына үстүнө жазып атам үстүнө. Бул жакка k x көбөйтүп 1, kx көбөйтсөң 1ге kx эле чыгат. Ал эми астындагылар менен астындагыларын көбөйтүп туруп бул жакка астына жазам. Демек 6 көбөйтү 2 12ге барабар. Барабар 15ге. Туурабы? Эми 15ти мен 15 бөлү 1 деп жазып алайын. 15 бөлү 1 деп жазып алайын. Анан кейін пропорция кылып көбөйтөм. Kx барабар 15 көбөйтү 12. Kx барабар 180ге. 180ге барабар экен Kx. Мынакей бизге Kx белгилүү болуп калды 180. Демек анын аянты 180ге барабар экен. D варианты туура. ABCD тик бурчтугунун периметри AB жагынын 9 бөлү 4 бөлүгүн түзөт дейт. AB бөлү BC катышын тапкыла дейт. Макул. Кыскасы бизде 4 бурчтук берилбептир, аны өзүбүз чийгенге туура келет окшойт. Макул, чийдик. Анан кийин A, B деп белгилейли. A, B, C, анан D. Анан бул жактарды мен кандай деп тамгам белгилеп коеюн. Мисалы x болсун, анан x болсун, y болсун, анан y болсун дейт. AB жагынын агысы периметри дейт. Периметри барабар ушунун периметри. Периметр деген бул 2x плюс 2y болчу. 2x плюс 2y AB'нын 9дан 4 бөлүгүн түзөт дейт. AB'быз кайда турат? X'тин 9дан 4 бөлүгүнө барар экен. Демек 2x плюс 2y барабар болот экен x'тин AB'нын канчадан? 9дан жок, 9 бөлү 4. 9 бөлү 4. Бул көбөйтүү болуп кетет, үстүнө көбөйтүлүп кетет. Демек эмне болуп атат? 2x плюс 2y барабар 9x бөлүнгөн 4 болуп атат. Эми бул 4төн кутулуш үчүн оң тарабындагы, сол тарабындагы мен азыр 4кө көбөйтөм. Мына көбөйттүм 4кө, анан бул жакта да 4кө көбөйттүм. Ошондо 4 менен 4 кыскарат. Бул жактардын ар бирин көбөйтүп чыгам 4кө. Демек 8x анан плюс кайра 8y болот. Барабар 9x. Ошондо бизде 8x'ти бул жакка минус белгисин алып атсам 9x минус 8x болот. Барабар 8y. Бул жакта 9x'тан кемитсек 8x'ти бизде канча калат? Жөн эле x калат. Барабар 8y. Демек биз x'ти 8y деп белгилеп алсак болот экен. Бул x'ти мен азыр 8y деп белгилейм. 8y анан 8y дейт. Бул жакта не дейт? AB'нын дейт. Мына бул жерде AB'нын BC'га болгон катышы дейт. Макул. Мынакей AB бөлүнгөн BC. Ошондо 8y бөлүнгөн y. Y менен y кыскарат, бизде чоң гана 8 калды. D варианты туура экен көрсө. Эгерде ABCD тик бурчтук болсо, анда чиймеде берилгендер боюнча AES үч бурчтугунун периметрин тапкыла дейт. Периметрин, демек периметрин. Бизде ушул каранын периметрин табышыбыз керек экен. Анда эмне кылабыз? Бул жерибиз 12, диагоналын табышыбыз керек, диагоналын. Анан бул жагыбыз 9 экен, 9 экен түшүнүктүү. Бизде эмне белгилүү? Биз азыр мына бул жерди табышыбыз керек, мына бул жерде, туурабы? Бул жерди табышыбыз керек. Ал эми жалпы бул жерибиз 9 болуп турат. 9дан ушул жерди кемитип салсак, бизде мынакей керектүү бул жер табылат. Ал эми бизге дагы эмне керек? Бул жер керек, бул кызыл жер керек. Бул жерди табыш үчүн биз мунун диагоналын табышыбыз керек. Башкача айтканда Пифагордун теоремасын колдонобуз. Азыр бул жердин үч бурчтук болуп турбайбы, туурабы? Гипотенузаны тапып койсок, биз диагоналды тапкандай болуп калабыз. Демек, кеттик анда чыгаралы. S квадрат, азыр бул жер S да, туурабы? S квадрат барабар 12-нин квадраты плюс 9-дун квадраты. S квадрат 144 плюс 81. S квадрат барабар 225ке, анда S барабар болот экен 15ке. Себеби эки жакты тең тамырга киргизсек, бул менен бул жоюшат дагы, бул жактан S эле калат. Ал эми тамыр 225тен 15 чыгат. Демек биздики канча экен? 15, S узуну 15 экен.
Эми бизде 15 белгилүү болду, 13 белгилүү. Ал эми бул жакты табыш үчүн мен азыр бул жакта да 3 бурчтуктун эрежесин колдонуп туруп чыгарып коюшум керек. 13 анан 12 болуп турат. Демек азыр мен жана гипотенузасын тапкам, азыр катетин табам. Бул жакты x деп белгилеп алайын. Эми с дегенибиз 13 турабыз. Гипотенуза 13. 13'тің квадраты барабар x-тің квадраты кошулган 12'nin квадраты. X-ти табыш үчүн 12'nin квадратын бул жака минус белгиси менен алып өтөм. 13'тің квадраты минус 12'nin квадраты барабар x-тің квадраты болот. 13'тің квадраты бул жак квадрат унутуп калыптыр. 13 минус 12 анан 13 плюс 12 деген формуланын негизинде чыгарабыз. 13 плюс 12 барабар x-тің квадраты. 13'төн 12'ни кемитсек 1 болот. 13кө 12'ни кошсок 25 болот. Барабар x-тің квадраты. X барабар болот бизде 5ке. Туурабы? 5'ти квадратка көтөрсөк 25 алабыз. Демек x деген 5ке барабар экен. 5ке барабар экен. Жазып коеюн 5 деп, жакшы. Анда бул жак баары 9 болот ата, 9. Анда бул жер канча экен? 4 экен да. 4. Ошондо 4кө 5 кошобуз, жалпы 9 болот, Эми баарын кошуп чыгайын. 15 плюс 13 плюс 5. Анда периметри чыгат. Биздики баары биригип 20, 33. Демек 33 туура экен. 33. D варианты эмес, G варианты туура болуп чыкты. Эгерде ABCD тик бурчтук жана BDE 3 бурчтугунун аянты 36 болсо, түшүнүктүү. Каранын аянты 36 экен, анда ABCD тик бурчтугунун аянтын тапкыла дейт. Бул жакта 6 экен, 4 баарды биригип 10 экен, 10. Бул жагыбыз бизде x, бул жердагы x белгисиз. Бизде эмне белгилүү? Биз билесиңер достор, каранын аянтын кантип тапчубуз? S кара барабар эмне кылчу элек? S жалпыдан кемитчибиз S1 менен S2-ни. Бул жакта S1'ди кааласаңар муну кылып койгула, S1 анан кааласаңар муну S2 кылып койгула. Мен ушундай кылдым. Эми S кара дейт. Каранын аянты 36, туурабы? 36 барабар экен. S жалпы дейт. Жалпы аянтты табыш үчүн эмне алабыз? Жалпы аянтты 10'ду көбөйтөбүз x-ка, туурабы? 10'ду көбөйтөбүз x-ка. S жалпыбыз 10x болот, 10'ду көбөйтөбүз x-ка. Анан кемитебиз. Кайсыны? S1 дейт. S1'ди табыш үчүн эмне алабыз? 10'ду x-ка көбөйтүп 2'ге бөлүп коебуз, 10x бөлүнгөн 2 минус S2-чи, S2. 6'ны x-ка көбөйтүп 2'ге бөлүп коебуз. 6'ны x-ка көбөйтүп 2'ге бөлүп коебуз. Бул жерден эми бизде эмне белгилүү болот? Бул жактан 36 калат, 36 калат барабар 10x. Так, 10x'ти 2'ге бөлсөк бизде 5x болот. Минус 6x'ти 2'ге бөлсөк 3x болот. 10x'тан 5x алсак 5x, 5x'тан кемитсек 3x'ти 2x болот, туурабы? Бул жакта 36. 36x барабар экен 18ге. Демек 18ге барабар экен. Таап алдык. 18 бул жагыбыз 18 болсо, анда жалпы аянтты табыш үчүн 18'ди көбөйтүп салабыз кайсыга? 10'го. 180 келип чыгат. 18'ди 10'го көбөйтсөк 180. Демек достор, мынакей 4 бурчтуктарды жыйынтыктайбыз. Баары түшүнүктүү болду окшойт деп ойлойм. Чындыгында барган сайын баары татаалданып баштады. Мынакей 4 бурчтуктарды өтүп аталык, бирок 4 бурчтуктарды өтүү үчүн биз деген 3 бурчтуктардын бурчтардын касиеттерин жакшыраак билишибиз керек экен. Ар бир сабак бири-бири менен тыгыз байланышкан. Эгерде бир сабакты эле калтырып кетсеңер, анда силерде чоң көйгөй жаралышы мүмкүн. Кийинки сабактан көрүшкөнчө кош болула достор.